Программабыз улантабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү биздин темабыз табигый жана жасалма сулуулук. Ал эми биздин студиябызда коногубуз бар. Ооба, табигый сулуулукка адамдын ички сулуулугу дагы кирет, Мисалы, сырткы эле сулуулугу десе, сулуу адам экен деп сыртынан карап гана ага суктанып койбостон, анын ички дүйнөсү кандай болду экен деген да суроо жаралат. Мына ушул темада сүйлөшүүчү биздин коногубуз да келди. Оймогарт кийим студиясынын негиздөөчүсү, ишкер айым десек болот. Айжан Акылбекова, саламатсызбы? Кош келиңиз. Кош келипсиз. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Эң эле алгач мындай суроо бергүбүз келет. Деги эле ички сулуулукту биз кантип сулуу кыла алсак болот деген суроо жаралат. Менимче сырткы сулуулукту эми бардык эле айымдар бир боектун жардамы менен же кандайдыр бир хирургиялык жолдор менен оңдоп түздөп алат экен. Буга адам өзү анчалык деле мээнет кылбай койсо болот экен. Ал эми жан дүйнөнүн сулуулугу деген бул эмне? Баягы кыргыздарда айткандай пейлиңди оңдоо, жакшы ой жүгүртүү, бирөө жөнүндө жакшы ойлоо, жакшы сөздү сүйлөө деген сыяктуу нерселердин үстүндө адам жеке өзү иштейт экен. Ошондо сенин аң сезимиң бир кандайдыр деңгээлге өсүп жеткенде, адамдарга чындыгында жакшылык каалап, адамдар жөнүндө чындыгында жакшы ойлорду ойлоп баштаганда, сенин көзүңөн бул нерселер көрүнүп турат экен. Мисалы, ооруп аткан адамдын дагы жүзүнө чыгат, көрө албай аткан адамдын дагы жүзүнө чыгат, сүйүнүп аткан адамдын дагы жүзүнө чыгат. Бул жан дүйнө. Анын үстүндө адам өзү мээнет кылат. Балким кандайдыр бир китептер, балким кандайдыр бир сабак видеолор жан дүйнөнүн сулуулугун. Албетте, бул өзүнүн үстүнө мээнет кылуу эмне десеңиз, бул ошолдой эле азыркы учурда тренингдер көптөгөн болуп атат, мастер-класстар болуп атат. Бул китептерди окуу, бул туура тамактануу, бул эртең менен өзүңө көңүл буруу, балким таза абада чуркоо, таза абада сейилдөө деген нерсенин бардыгы бул өзүнүн иштөө деген нерсенин ичине кирет деп ойлойм. Жакында эле ушул Москва шаарына барып келдиңиздер да, ошол жакта да тренингдер болду, айымдар арасында дагы. Кандай өттү, ошол туурасында бир аз айта кетсеңиз? Москва шаарында иштеп жашап жаткан мигрант айымдардын Айымдар Кежи деген бир клубу бар экен. Ошолордун 2 жылдыгы болуп, Кыргызстандан ушу бизди Нурзат Токтосунова, Оксана Рыскулова, Асель Алимбаева жана мени чакырышты. 3 айым тренинг өттү. Мен лекция бир маалымат берип өттүм. Жакшы, ортодон жогорураак деңгээлде өттү, чындыкты айтыш керек. Анткени эми уюштурууду да ар кандай каталычылыктар кетет. Бирок менин көз алдымда ошол залда отурган 200-250 айымдын кандайдыр бир нерсени үмүт кылып, биз бир жакшылык берчүдөй мындай абдан бир нерсени күтүп карап аткан көздөр калды. Анан мен өзүмдүн оюмда бир чечим кылып келдим да, ушундай жолугушууларды көп кылып, бизди болбосо дагы бир өзүндө жакшы сөзү бар, бир билими бар адамдар менен жолугушууну уюштуруп туруш керек экен. Анткени сиздер айткандай жан дүйнөнү азыктандыруу абдан маанилүү нерсе экенин мен дагы бир жолу тастыктап келдим өзүм үчүн. Өзүңүз кантип азыктандырасыз? Мен эми өзүңүздөр билгендей жараткан тааныган адаммын, Кудайга шүгүр. Ушул нерсе мага көңүлүмдү ток кылып, бир жүрөгүмө бейпилдикти алып келген деңгээлге келатам, Кудайга шүгүр. Анан албетте мен өзүм көп айтам, бир күнүңөр дагы китеп окубай өтпөсүн деп. Мен эшиктен жумуштан келгенде балдарыма учурашып туруп эле китеп окудуңарбы дейм да. Анан апам күлөт, тамак иштиңерби, курсагыңар токпу деп сурабайсыңбы деп. Анан тамактан өлүп калган эч ким жок чындыгында. Баягы согуш болуп аткан кандайдыр бир мамлекеттерде эле ушундай көрүнүштөр болбосо, китеп окуш керек. Китеп окуган адамдын жан дүйнөсү чындыгында азыктанып турат. Китеп окуган адам бийик деңгээлге өсөт чындыгында. Ушул нерсеге абдан көп көңүл буруш керек коом деп ойлойм. Жакшы. Анан мисалы кээ бир адамдар айтып калышат, сен эмнегедир сулуу болуп баратасың, балким сага сүйүү келди деп. Ошо сүйүү бул жан дүйнөнү сулуулап, же болбосо ошол эле өзүнүн тышкы келбетин сулуулап алышы мүмкүнбү? Кандай ойлойсуз? Албетте, бүт нерсеге мотивация керек да. Мен деле азыр сиздерди аябай эфир бүткөндөн кийин мактап окумуш, сонун алып барчулар экенсиңер десем, силердин да көңүлүңөр өсүп, жайнап күлкүңөр чыгып калат. Эгерде мен чыгып баратып, ушу экинчи чыкпай эле койгулачы, силердей алып барчулардан баарынан жогу десем, сиздердин маанайыңыздар түшүп калат. Сүйүү деген бул чоң сезим.
жараткандын мисалы пенделерине болгон сүйүүсү чексиз сыяктуу адам баласынын ортосунда дагы бири бирине болгон сүйүү болуш керек. Бул адам баласына чоң мотивация. Бирөөгө жагайын деген, жакшы көрүнөйүн деген, жакшы көрөйүн деген бул эң чоң мотивация. Албетте сүйүү адамды өзгөртөт. Бул жана мен жогоруда айтып өткөндөй жүзгө чыгат чындыгында. Сүйгөн адамдын көзү, жүзү, анын кылган иши бийик болуп баштайт. Анын кылган ишинде кандайдыр бир жаңылыктар кирип баштайт. Анын кылган иштерине бир удача, ошол нерсе сопутствовать этип баштайт да. Акыркы жылдарда байкап атабыз, сиз баягы ак элечек жумалыгын өткөрүп атасыз дегендей, жоолуктардын баягы жакшыларын чыгарып атасыз дегендей, мына ушуну алып чыгууңузга эмне түрткү болду деп ойлойсуз? Бул жерде көп майда нерселер бар. Мен жоолук салынгандан кийинки өзүм мындай кагылышкан көйгөйлөр, анан коомдо жоолукчандар, жоолукчан эместер деп бөлүнгөн тирешүүлөр. Ушул нерсеге мен өзүм ушул коомдун атуулу катары, кыргыздын кызы катары, биздин коомго бул жат эмес эле көрүнүш эле. Биз маселен ошол арабтын эле кара кийимдерин кийип, өзүбүздүн жакшынакай улуттук кийимдерди кийип, динибизди тута берели. Кийим үчүн коомду бир эки лагерге бөлүп тирешүүнүн кереги жок деген нерсени колумдан келишинче жеткиргенге аракет кылып жатам. Мына азыр айтып кеттиңиз, экиге бөлүнүү болуп атат депчи. Анан биздин бүгүнкү темабыз табигый жана жасалма сулуулук болуп атпайбы? Ушул теманы мисалы кеп кыла турган болсок, бир тарап балким ошол эле жасалма сулуулукту татуаж же болбосо ботокс деп коет эми, өзүнүн жасалма сулуулоону туура көрүп айымдар мисалы бир аз өзүнө караш керек деп келсе, ал эми кээ бири бул нерсе такыр бизге туура келбейт деп айтып келет. Сиздин оюңуз кандай ушул нерсеге? Мен эми дин менен жашап аткан адам катары айта кетишим керек, бул нерсе динге туура келбеген нерсе чындыгында. Ислам дининде кандай демек пластикалык операцияны жасоо болбойт? Бул жерде каршы. Эгерде сенин кандайдыр бир кырсык аркылуу жүзүңө бир өзгөрүү кирип калса, ошол учурда гана хирургиялык жолго уруксат берилет. Анан атайлап өзүн өзү кооздоо деген бул эмне десе, бул жаратканына нааразычылык көргөзүү, аны кабыл албоо деген сөз. Ошондуктан билесизби, ар бир адам өзүн сүйүш керек. Сен ботокс жасагандан кийин өзүңдү эч качан сүйүп калбайсың. Эгер ал сенин жан дүйнөңдө акылыңда өзгөрүү келбесе, же кирпик чаптап алгандан кийин сен башка адам болуп калбайсың. Жан дүйнөң өзгөрсө, жан дүйнөңдө жаратканды таанысаң, анын бергендерине ыраазы болсоң, ошол учурда сен өзүңдү сүйүүгө кудуретиң жетсе, ал өзгөртүүнүн кажети жок деп ойлойм. Ал эми өзүн өзү баягы жакшы көрүнүү, таза көрүнүү, тукан көрүнүү деген нерсеге эч кандай каршылык жок динде дагы. Өзүңүздөр билсеңиздер, динде тазалык бул диндин жарымы дейт. Таза болуш керек. Мисалы, сени адам карап туруп диндеги адамды кызыгыш керек, суктаныш керек. Мен да ушундай таза болгум келет. Мен да ушундай тыкан жүргүм келет деген деңгээлде жүрүш керек албетте. Анан дагы бир суроо болсун. Мен ушул суроодун баягы сиз келдиңиз берип калалы. Балки телекөрүүчүлөргө дагы бир аз пайдасын тийгизсе керек. Косметика жаатында, ошо косметика колдонуу жаатында кандай болуп калат? Ошо колдонуш керекпи, колдонуш керек эмеспи? Бир аз талаш татыш маселелер бар. Бул жерде ооба, динде ошол коомго каралат. Чындыгында аял киши сулууланып, өзүн өзү жасоосу бул өзүнүн бир гана күйөөсү үчүн болуш керек. Кирпикти үйдөн чаптап, каалаган помадасы менен оозун боеп, каалагандай кийимин кийип, үйдөн өзүн өзү жасалмалап жүрүш керек. Ал эми коомдо боенуу десеңиз, ошо коомдо адамдарга боенуп жүрүү кандай көрүнүш? Маселен, Дубайды алсаңыз, ал жерде абдан боенуп жүрүшөт, өзүңүздөр билесиздер. Ал жерде мындай закон ченемдүү эле көрүнүш. Ал жерден боенуп алсаң, сага анчалык эч ким көңүл бурбайт. Ал эми Кыргызстандан мен элестеттиңиздер, кирпик чаптап, оозумду кызыл кылып коюп алсам, жат көрүнүш болот. Анан боенуу деген эми кандай деңгээлде? Маселен, эшикке чыгып баратканда күн аябай ысык болгон учурда тональный крем, ошол нерсени күндөн сактаган деңгээлде, маселен, мен колдоном. Балким оозубузга гигиеналык помада коебуз, ошол нерсе жетиштүү. Калган нерсени коюу болбойт. Жок, мен өзүм ошондой чечим кабыл алгам. Түшүнүктүү. Негизинен баягы тоналдык кремди күндөн коргонуу максатында колдонсо болот. Албетте, ал нерсе боенгонуң дагы көрүнбөйт. Ал сенин өзүңдүн баягы Аллах берген сага ден соолук, сулуулук дагы сага аманат, ошону сакташ максатта. Күндүн ультрафиолеттик лучту өткөрбөш үчүн деген максатта, бирөөгө жагынуу максатта эмес. Өзүңүздөр билсеңиздер, бардык нерсе ниетке жараша дейт эмеспи? Жакшы. Азыр теманы бир аз башкачараак нукка бургум келип атат да. Мисалы,
бул учурга чейин Айжан Акылбекованы биз актриса катары таанычыбыз. Андан кийин бул жолдон өтө башка жолго кеттиңиз дегендей, азыркы учурда ошол мезгилде аткаргандарыңызды кандай кабыл аласыз? Кандай көрөсүз мурунку учуруңузду? Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Бул эми болуп өткөн нерсе исламда тагдыр делет. Демек бул менин маңдайыма жазылган, мен бул нерседен эч жакка кете албайт элем. Бардыгына Кудайга шүгүр. Ушул жашоону мага көргөзгөн Аллахка да шүгүр. Анткени менин көз алдымда, менин акылымда, жүрөгүмдө, сезимимде салыштыруу бар. Ошол жашоом кандай эле, бул жашоом кандай эле деп. Бул менин жашоомдогу бир этап болду. Бул эми менин тандоом, менин профессиям. Кудайга шүгүр ошол жерде калган жокмун, изденүүнүн үстүндө болдум. Билесизби, ошол кезде деле кинолорумду көргөндөн уялчумун. Эмнеге десеңиз, студенттик кезде тартылгам дээрлик. Анан өтө деле бизде тандоо жок, студентсиң, анан сага практика берип атса сүйүнүп эле ойнойсуң да. Анан мен ал учурда профессионалдык деңгээлде ойной алган жокмун деп ошол нерседен уялчумун. Азыр деле көрбөйм, ошондо деле уялчумун да. Ушундай сезимдер менен көрөм. Анан азыркы кезим ушинтип жоолук салынып, ушундай жолдо жүргөнүмө өзүмө абдан сыймыктанам, сүйүнөм. Эң сонун. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер тарапта да суроолор пайда болгон болсо, байнашка чыксаңыздар болот. 56-56-72 номери аркылуу бизде конокто Айжан Акылбекова бар. Демек, суроолорду азыр берип калышыбыз керек. Сөз түрдө. Анан мисалы кээ бир учурда биздин карындаштарыбыз, балким эжелерибиз бул баягы дин чөйрөсүн тандоодо бир аз мындай коркуп, бир аз коркушат да. Мен тандап кетсем, анан кайра болбой калса, анан жол салынып жүрдүм эле, эртең кайра жол салынбай калышы мүмкүнбү? Анан мен кантишим керек? Бул жакта көрсө баягы тыюу салат турбайбы? Анан мынтпешим керек турбайбы? Андан кантип арылам деп калат да. Сиздин ошолорго кандай кеңеш бере аласыз? Билесизби, динде ислам дини бул тыюу салуу эмес. Бул адамга эркиндик берген дин. Мен буга чейин, мисалы 18 жашымдан бери коомго аралашып жүрөм, искусство чөйрөсүндө. 28 жашымда динге келдим. Ошого чейин 10 жылдын ичинде коомдо жүрдүм, бирок башка статуста. Ошол учурда менде ким эмне дейт деген нерсе аябай өрчүгөн болчу. Мисалы, элдик адамсың, мынтип кийинсең болбойт, бул жерден тамак жесең болбойт, мындай күлсөң болбойт деген аябай мени бир кыскан, ушундай тыюу салган нерселер көп болчу. Динге келгенде менде чындыгында эркиндик пайда болду. Ушул нерсени балким көп адамдар түшүнбөйт, дин кантип эркиндик берсин деп. Биринчиден, мен өзүмдүн денеемди жаап, өзүмдүн денеемди сыйлап, өзүмдүн денеемди сактаган үчүн мен өзүмө сый-урмат пайда болду. Бул менин жеке чечимим. Анан динде мажбурлабаш керек. Мен ушул нерсени абдан суранып кетем. Мисалы, ата-эне мажбурлап коет же, күйөө мажбурлап коет. Аялдын же, кыздын же бир ошол аял затынын билим деңгээли өсүп жеткен эмес, жан дүйнөсү өсүп жете элек, адам өзү жетиш керек. Бизде айтып коет, ички хиджаб жана сырткы хиджаб. Биринчи, мисалы, мага биринчи уят келген. Денемди көргөзсөм уят турбайбы деп, анан кийин, анан бир 10 жылдан кийин анан жоолук келди да. Ошондуктан биринчи илим алыш керек, биринчи ичтен ошол туюм болуш керек. Жоолук салынуу 1 мүнөттүк иш. Барасың жоолукту салынасың, болду. Акылың жетмейин, Аллахты таанымайын, Аллахты сүймөйүн, андан коркмойүн, бул нерсеге келбеш керек. Ошондуктан Аллах Таала бекеринен аялдарга дагы, эркектерге дагы дин алуу бул силерге буйруп атам деп буйрук берген эмес. Илим алууну буйрук берген эмес. Азыр мисалы Айжан эже сизди карап отуруп, мисалы жолуңуз жашынакай жарашып турат, кийим дагы өзгөчө сонун жарашат да. Мисалы кара эмес. Ошондой эле кээде баягы жолук салынат десе эле бетин кошо жаап алгандарды көрүп атабыз, капкара болуп кийинишет. Ушуларга кандай кайрылат элеңиз? Динде ар бир нерсенин орду, ар бир нерсенин шарий өкүмү болот. Маселен, мен жана жогоруда айтып өткөндөй, бул коомго жараша болуш керек. Мисалы, Дубайга барып мен элечек кийип алсам, мен көңүл чордонунда калам. Динде бул өтө жакшы эмес көрүнүш. Кара кийимди мен бул жерде кийип алсам, элдин көңүл чордонунда калам дагы, ал дагы жакшы эмес көрүнүш болуп калат. Ошондуктан мен коомго жараша кийинишим керек. Бүгүн менин коом ак өңүмдү жакшы көрүп атса, ак өңдү эле кие беришим керек. Буга дин сөзсүз сен кара кийип ал же көк кийип ал деп карабайт. Анан бетти жабуу боюнча маселе, Куранда
Нур сүрөсүндө ошол жабуу жөнүндө аят келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түшүндүрүп берген, кайсыл жери жабылыш керек дегенде ушул жери анан бул жери ачык калыш керек деген. Эгер бет жабылыш керек болсо, анда биздин пайгамбарыбыз бет жабылыш керек, ушул жерде калыш керек деп көргөзөт эле. Ал аламдардын окутуучусу болгондон кийин бул эң туура нерсе, ушул нерсеге амал кылышыбыз керек деп билем. Бет жабуу бул ошо пайгамбарыбыздын аялдарына гана тиешелүү нерсе. Анан азыркы учурда мисалы баягы динде кайсыл мамлекетте жашасаң, ошол мамлекеттин мыйзамына баш ийүү деген бар да. Анан бизде мисалы эркектер баягы башына мисалы арабтар мисалы чалма деп коет, ошондойлорду ороп келип, ошондой кийингенде биздин мыйзам кыргыздын улуттук орнаменттери чагылдырган чапандарды кийгиле, башыңарга калпактарды кийгиле деп мисалы эркектерге ошондой бир мындай форма деп коебуз го, мисалы бир кийим түзүп беришти. Балким айымдарга дагы ошол нерсени түзсө болобу деген бир. Ушул эң сонун маселени айтып атасыз. Мисалы биздин өлкөдө дин тутуу эркиндиги бар. Мен сизди эртең келип туруп чалма кийиңизчи, калпак кийиңиз десем, эже өзүмдүн ишимди кечирип коесузбу дейсиз да. Мен деле сизди ошентем, кечирип коесузбу, мен бул өзүмдүн ишим депчи. Ошондуктан бул бир калпак кийүү же жоолук салынуу же орнамент түшүрүү деген бул диндин гана өкүлдөрүнө айтылбаш керек мусулмандарга. Кийели, барыбыз кийели. Сиздер дагы кийиңиздер, мен дагы кийейин. Кыргыз үчүн күйүп атабызбы? Барыбыз күйөлү. Эмнеге диндин өкүлдөрү эле күйүш керек деген маселени да которушубуз керек да. Маселен диндин өкүлдөрүн инкубаторлордой кылып эмне үчүн бир форма кийгизип коюш керек, а башкалар каалагандай жүрүш керек. Демократиябы? Демократиянын мыйзамдарын туткула. Дин тутуу эркиндиги, дин тутуу эркиндигин туталы. Бири-бирибизге таңуулабайлы. Ар бирибиздин тандоо укугубуз бар. Ошо тандообуз үчүн анан Аллахтын астында жооп беребиз. Эгер бир жакшылык болсо, ошол жакшылык менен бөлүшөлү, бирок бири-бирибизди сыйлайлы деп чакырып кетмекчимин. Ал эми китептер туурасында келе турган болсок, өзүңүз кандай китептерди окуйсуз? Анан балким биздин телекөрүүчүлөр арасында да балким ушу ички дүйнөбүздү тазалоочу эмне китеп бар деп издеп аткандар бар болушу мүмкүн да. Кандай китептер сунуштайсыз? Мен ошо искусство чөйрөсүндө жүргөндө Шекспир, Достоевский, Гёте, ушул сыяктуу адамдарды аябай окугам да. Бальзакты окугам, Горкийди, Толстойду абдан жакшы көрчүмүн. Анан өзүм да аябай акылдуу сезчүмүн. Анан ислам динине келгенден кийин окуп биринчи, экинчи, үчүнчү жылдары Пайгамбар саллаллаху өмүр баянын, анын сахабалардын жашоосун, исламдын тарыхы сыяктуу хадистерди окудум. Анан дагы 1-2 жыл өзүмдү акылдуу сездим да. Андан кийин азыр былтыртан баштап кече эле айтып отургам, Курандын тафсирин өткөм, 2 жыл болду. Курандын түшүндүрмөсү да. Бир нече ученыйлар которгон түшүндүрмөсү, ошону окуп аткандан кийин элдин астына чыккандан аябай уялып жүрөм. Анткени билимим жок экен, мен эч нерсе билбейт экенмин деген түшүнүккө азыр келип атам да. Ошондуктан адам баласы сөзсүз классиктерди окуш керек. Маселен, Толстойду окусун, Достоевскийди, Айтматовду сөзсүз билсин. Андан кийин азыр эми билим алуу бул модно. Билимдүү адам бул эң укмуш адам, ошо билимдүү адам. Акчасы бар эмес, байланышы бар эмес, билимдүү адам, көп окуган адам. Ушул адам үлгү болчу адам, ушул адамды биз ээрчишибиз керек. Ошондуктан, маселен, мен бүгүн динди билип турсам, мен Достоевскийди да билишим керек. Мен бүгүн Куранды билсем, мен Айтматовду бүт бардыгын окуп бүткөн болушум керек. Мен Айтматовду кайра башынан окуп атам, азыр башкача көз караш. Айтматов жөнүндө дагы ушул нерсени айтып кетким келет. Көп учурда Айтматов атеист болгон дешет да. Ошол адамдарга айтам, Айтматовду кайра окуп чыксаңыздар. Маселен, кылым каратар бир күнүндө жоламанды издеп баратканда Найман эне ашхаду ан ла иляха иллаллах деп чыгыптыр да. Бул Аллахтын жалгыздыгы деп айткан. Андан кийин Кассандра тамгасын окуп чыгыңыздар, сөзсүз тоолор кулагандан окуп чыгыңыздар. Менимче көз карашыңыздар өзгөрөт деп билем. Анан сөзсүз мен бүгүн 21-чи кылымдын бардык жагынан жетишкен билимдүү адаммын деген адам ошол аламдардын окутуучусу болгон Мухаммад алейхиссалату вассаламдын өмүр баянын билиш керек сөзсүз түрдө. Анткени мен деген адамдар, Бальзак ошол эле жок дегенде Толстойго окшогон адамдар ошол адамды аламдардын окутуучусу деп кабыл алгандан кийин биз да ошол нерсеге көңүл буруп коюшубуз керек. Анан бизди жараткан, биз кайтуучу Аллах Таала бизге берген Куранды сөзсүз окуп, сөзсүз таанышып чыгышыбыз керек. Анткени мен бир нерсе жөнүндө өзүмдүн оюмду айтышым мүмкүн, бирок сиздин өзүңүз көз карашыңыз пайда болот. Ошондуктан менин сунушум сөзсүз классиктерди окуңуздар, Айтматовду да окуңуздар, анан Куранды ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын сөзсүз окуңуздар демекчимин. Мына.
Эң сонун Кандай гана кеңештер болду, кеңештер болду. Угуп отуруп эчтеке кылбай атканыбызды сезип кетебиз, чындыгында. Сизге ыраазычылык билдирели, келип сонун маек кыска убакыттын ичинде көп нерсени айтып бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге да, ишиңиздерге ийгилик. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Оймогорт кийим студиясынын негиздөөчүсү, ишкер айым Айжан Акылбекова болду. Биз болсо Таңманай программасын уланталы. Кеттик.